Саламатсызбы, Рыскелди Чыныбекович. Азыркы могу Курч кырдаалдан улам сизге бир суроом жөнөтөйүн дедим эле. Украина менен Орусиянын ортосунда мындай бүтүлбөстөн десек да болот. Чоң жаңжал чыгып кетти. Ошол учурда, азыркы учурда ушундай кырдаалда биздин мамлекеттин орду жана биз кандай кайсы тарапты коргошубуз керек? Сиздин оюңузду билели дегенде келет. Мындайда учурдун талабы да Орусия менен Украинанын ортосунда ойдо жок жерден от чыгып кетти, согуш чыгып кетти. Буну бардыгыбыз көрүп билип турабыз. Анан ойду тоон оттой бербеш керек да. Азыр социалдык тармактарды карасаңар, билген деле, билбеген деле бир нерсени сүйлөп атат да. Менин жеке пикиримде Самат мындайда Кыргызстандын кызыкчылыгы биринчи орунда туруш керек. Украинанын эмес, же Орусиянын эмес. Биздин кызыкчылык, кыргыз мамлекеттин кызыкчылыгы бул кыргыз элинин кызыкчылыгы. Кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлой турган болсок, же суроону ушул өңүттөн жооп бере турган болсом, биздин Орусияда 1.200.000 мекендештерибиз ошол жакта ок аткылып, ошолор бизди багып атат. Багып атат. Мен ушунтип айтайын да, Орусиядагы биздин мекендештерибиз былтыркы жылы 2020 рекорддук суммада акча жөнөттү. 2,8 миллиард доллар акча бизге ошол жактан келди. Биздин экономиканын кармалып турушу, биздин ИДПнын 3/1 ошол жактан келген акчага таандык. Эң ириде биз ушул кызыкчылыктарды эске алып туруп, анан биз баардыр бир жактык ташыбыз керек. Биз эл аралык маселеден чыкпашыбыз керек, бирок бир тарабын ташыбыз керек. Эгер ушул өңүттөн алып караганда биз Орусияны, Путинди колдошубуз керек, коргошубуз керек болуп калат. Анткени Орустун президенти Путин деле эмне үчүн бул согушка барды? Ал аргасыз кадамга барды. Анткени Донецк, Луганскде негизги калк бул орус калкы. Орус улутунда адамдар жашашат. Ал жакта Донецкде эми көптөрчү азыр ушу түшүнмөй айтып атат да, агрессор, анан Гитлер, анан тигинде мындайда чай. Тарыхты окугандар да Донецкке буга чейин эле илгери эле эстердин убагына чейин эле Донецк Кривошская автономный республика болчу. Андан кийин Сталин область болгон. Ошол эле Луганск, Ворошиловград область болчу. Ал жердин калкынын 40% орустар болчу. Анан 8 жылдын ичинде 13.000дей орусту ойрон кылып жиберди. Одессадагы чатактарчы. Биз мындай караганда, ошол эки өлкөнүн ортосундагы саясатты караганда тереңирээк карашыбыз керек. Тереңирээк карашыбыз керек. Анан азыр эмен таң калам да, ошо митингтерге чыгып атат, берде да тиякта дачы. Анан батышты колдоп атат. Мен мисалы мындайда улуу ата мекендик согуш учурунда ошол эле батыш, Германия, Италия, Румыния биригип туруп биздин СССР 20 миллион адам, анын ичинде канча деген биздин ата бабаларыбыздын бардыгын канын төкпөдү эле. Канын төкпөдү. Ошол кезде биз бир эл эмес белек, бир мамлекет эмес белек. Анан бүгүнкү кырдаалда Орусия буга аргасыз кадамга барды. Аргасыз кадамга барды. Анан кийин эле Орусияны биз бир жактуу жамандагандан биз жабыр тартпайбыз. Биздин ошол жакта ок аткылып аткан мекендештерибиз жабыр тартат. Айтып койсочу, эгер мына мен эвакуация болот атпайбы азыр Донецк, Луганскда согуш болгондон канча деген ошол жактын эли үй жайын таштап көчүп кирип кетти. Мен силердин жумуш ордуңарды мен өзүм элиме жумуш таап беришким келип, силерди айдап салышкым келип, анда ким жооп берет? Ошо митингге чыккандар багабы? Таң каласың да, жанагы барактарыначы, өздөрү личкаларына Украинанын жерин коюп алыптыр да. Украинаны көргөн деле эмес, көрсө телевизордон көргөн да. Тарыхын деле билбейт. Качан кайсы убакта депчи, анан Крымды басып алган деп, Крымда мына мен кызмат кылганмын. Крымда мен кызмат кылгам. Крымдын тарыхын билет ушулар. Крым деген, бул деген Донецк, Луганск, илгертен эле булар орустардын жери болчу да. Чын-чынына келгенде тарыхка такап айта турган болсок. Анан таң калганым ушул болуп атат да, биз мындай жерде, мындай кырдаалда албетте биз тең салмактуу карап турган бир жаныкташыбыз керек. Анан айтып атпайбы бул деген Минск келишимибиз депчи. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча беренелерин бузуп туруп эле Югославия эмне кылды ошол Америка? Бытычыга 6га бөлүп салды го. Сирия менен Ливияны эмне кылды? Афганистанды эмне кылды? Иракты эмне кылды? Башка чыгышты мамлекеттин баарын быт-чытын чыгарып жиберди го. Ошондо деле кара чыкканы.
Булар батыш агрессия кылып атат, НАТО деген тигинти мынтадычы. Чатактын баардыгын терең изилдеп, терең илтеш керек. Анан биз экономикалык келишим бар. ШОС деген бар. Улуу Кытай калыс мамлекет мындай калыс тарапта болуп койду. Анан кийин биз бир жагына тартканыбыз болбойт. Биз эгер тарта турган болсок, эң ириде өзүбүздүн мекендештерге Кыргызстандын кызыкчылыгын тартыш керек. Эгер менин жеке пикиримди айта турган болсом, мен Орусиянын азыркы Украинага жүргөн саясатын туура деле кабыл алдым. Аргасынан ушулга барды. А эмне үчүн алар келишимди бузуп туруп НАТОга кириши керек дагы коркунуч чап келиш керек. Жок дегенде ошо Путиндин акыркы кайрылуусун угуп коюшпайбы? Эмне деген гана сөздөрдү айткан жок. Одессада бүтүндөй жана билесиңерби профсоюз немесинде 2014-жылы 2-майда канча деген адамдар тирүү эле куйкалап өртөп салбады эле. Ошолордун бирөөсү жазасын алдыбы? Алган жок. Ошондо дурун чыкпай отурду го. Ошонун баардыгын көтөрүп келтирип, анан кийин ошонун баардыгы 8 жылдык саясат ушул болду. Анан мен негизи Владимир Владимирович Путиндин кайрылуусун түнү менен бир эмес 2 жолу көрүп чыктым. Аргасынан ушул кадамга барды. Ал эми же мындай вабанкка барды да. Анан мындайда албетте бул батыш менен Орусиянын ортосундагы эле тиреш. Булар НАТОга киребиз деди, НАТОнун границага жылганына тигилер макул эмес болчу. Анан кандай болгон күндө да экидөө кармашкандын ортосунда чымын өлөт болуп туруп, биз анда болбошубуз керек. Биз эң негизгиси биздин мекендештерди запкы тартпаш керек. 1.200.000 мекендештерибиздин кызыкчылыгы биринчи орунда туруш керек деп айта алам.